Актала районунун тургуну Бактыбек Алыбаев 12 жылдан бери көмүр тартып эмгектенет. Айдоочунун айтымында райондун аймагында жайгашкан турук көмүр кени иштебей тургандыктан кара кечеден көмүр тартып келишүүдө. Мындайда жол азабы бир топ көйгөй жаратууда дейт. Себеби Актала менен кара кечени байланыштырган ашууга кар калың түшүп, каттамда тоскоолдуктар бар. Түндө саат 4-5 чамасында ушул молдо ашуусун ашып келдик, аябай кыйынчылыктар менен ашып келдик. 4 саат дегенде бир болор болбос 300-400 метрдеги жерде 4 сааттардан басып келдик. Быйылкы жылытуу мезгилине райондогу бюджеттик мекемелер көмүр менен толук камсыз болушкан. Алардын бири Эсенгул Карасартов атындагы орто мектеби. Мектеп кышкысын 225 тонна көмүр жагат. Жылуулук 17 октябрдан тарта бериле баштаган. Билим уясы жаңы салынгандыктан от жагуучу мештери дагы бардык стандартка ылайыкталган. Мектеп курулган ушу 2 печке коюлган, 250 деп айтат. 250 суу атат мунун ичинде. Жакшы. Жакшы качествосы бүт бары жакшы экен, жакшылдат. Жакшы эмес менен мектептеги жакшы менен салынган стандарт типте кылдым. Печкаларды жакшы коюп берилген. Ана азыр биздер ошол эмбеде болсо, котелдо болсо 6 киши иштейт. 6 киши тияктагы котелбуз бар, ошо ар бир котелго бирден болуп 6 киши менен иштейт. Актала районундагы бюджеттик мекемелер үчүн кыш маалында 2500 тонна көмүр керектелет. Учурда план 100% аткарылган. Ал эми калктын керектөөсү 16 000 тонна. Ушу тапта анын 3 000 тоннасы тартылган. Район жетекчилигинин айтымында калкты кыштан жылуу чыгаруу үчүн бардык аракеттер көрүлүүдө. Турукта азыркы тазалоо иштери жүрүп жатат. Туруктан бүгүнкү күндө мына кечээ күнү дагы кичине погодага байланыштуу туруп калды. Азыраак тазаланган участоктон бюджетке тартып атат. Бул жерде ат башыга, Акталага. Андан сырткары бул жолду азыр вызыр көмүрдү жардырууга толугу менен даяр кылып бүттүлөр. Ушу вызырын теркелип кичине погодабыз күн ачылса, вызырып жасаса, буюрса эми кенчилер менен макулдашып жеринде көрсөтүшкөнбүз. 10 күндүн ар жак бер жагынан элге калкка да көмүр тартабыз туруктан. Ага чейин элге толук маалымат жеткирип атабыз. Турукка чейин кара кечеден келген көмүрлөр токтотпой алып турса. Жалпы Нарын облусу 116 000 тонна кара алтын керектейт. Облуста суук түшкөндөн тарта көмүр тартуу иштери кызуу жүрүүдө. Ал эми көмүрдүн баасын монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Нарын облустук башкармалыгы көзөмөлгө алган. Райондорго жолдун аралыгына жараша 4 000 сомдон 4 800 сомго чейин баа коюлган. Норза Аблаев, Алато 24, Нарын облусу.